Саламатсыздар. Саламатсызбы. Мен эл каттоо боюнча 10 жылда бир жолу өтүүчү эл каттоо Сүлүктүү шаарында да активдүү жүрүп жатат. Адистер мобилдик тиркеме аркылуу жашоочуларды каттоодон өткөрүп жатат. 2020-жылга белгиленген эл каттоо коронавирус пандемиясынан улам токтотулган. Быйыл бийлик тарабынан бул жумуштар кызуу жүрүп жатат. Сүлүктүү шаарында дагы ушул мезгилден пайдаланып, элдерге кайрылып кетет элем. Буга баарыңыздар тең кайдыгер карабастан толук түрдө катышып берсеңиздер, бул менен эртеңки күндө Кыргызстан ичиндеги элдин санын, акыбалын, анализин жасаганга мүмкүнчүлүктөр пайда болуп, мындай жакшы эффективдүү иштер жасаганга мүмкүнчүлүктөр пайда болот да. Нуржамал Калилова Сүлүктүү шаарынын тургуну, ал эл каттоого үй бүлөсү менен активдүү катышууда. Анын айтымында эл каттоо өлкөнүн өнүгүүсү жана калктын жашоо турмушун жакшыртуу үчүн анализди жасоого маанилүү деп эсептейт. 25 мартта эл каттоо шаардык мамлекеттик деңгээлде эл каттоо жүрүп атат. Мен эң туура деп ойлоймун. Бул 10 жылда бир болуучу эл каттоо. Кошуламын буга, өзүбүздүн үй бүлөбүз менен катталып. Сүлүктүү шаардык статистика бөлүмү тарабынан 79 каттоочу, 9 инструктор, 2 координатор тартылган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына азыр Кыргызстандагы эң чоң иш-чара бул эл жана турак жай каттоо фонду өтүп атат. Кудай буйруп бүгүн 25-тен башталды. Буга чейин окутуулар жүргүзүлгөн. Бизде Сүлүктүү шаардык статистика бөлүмү тарабынан 79 каттоочу, 9 инструктор, 2 координатор тартылган. Окутуулар өтө жакшы деңгээлде өттү. Азыркы учурда бүгүндөн баштап бардыгы өзүнүн иш-чараларын аткарууда. Ички иштер министрлиги эл каттоо жараянынын коопсуздугун камсыздоого милдеттендирилди. Билим берүү жана илим министрлиги, саламаттыкты сактоо министрлиги жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия эл каттоо тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө көмөктөшөт. Бактыгүл Мирадилова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.